Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Базар жок каналы. Бүгүн 15 апрель 2023 жыл мен Ак Босогодо сиздерге бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи баары жол түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Молодая гвардия жана Поличная көчөсүнүн кесишинде турам. Ушул жерден чегиштик карай бир аз эле барып, Изабелла деген дүкөндөн оң тарапка бурулсаңыздар, Тулебердиев 121 даректе сатылуучу үй жайгашкан туугандар. Анан көрүп турасыздар, бул жерден шаардын бурч бурчуна көптөгөн маршрутка автобустар жүрөт. Дөрдө коюп барса болот. Мындайдан бул жакка карай жүрсөңүздөр, Ош базары, Молодая гвардия жана башка жакка жүргөн маршруткалар бар. Так, дагы эмне маалымат туугандар? Анда эмес мен сатылуучуга карай жол алдым. Сиздер лайктан басып өз оюңуздарды комментарийге жазып туруңуздар. Окей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчү бүгүнкү чыгышта сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул үйүбүздүн көчө тарабы. Эки этаж болгон үй туугандар. Эң эле түндүк чекарасындакей бул Азымтордон башталат. Эң эле түштүк чекарасындакей бул дарбаза бүткөн жерге чейин. Анан көчө тараптан чоң дарбаза жана бул жактан калитка. Дарбазадан үй ээси өз үйүнө кирет. Бул жакта экинчи этаж. Анан биринчи этажда туугандар бир бөлмөлүү квартиранын формасында эки квартира бар. Бир бөлмөлүү квартиранын формасында эки квартира. Аны азыр видеонун жүрүшүндө көргөзөм. Биринчи болуп үй ээси жашаган үйдү көргөзөйүн. Так, анан дарек Тулебердиев көчөсү 121 дарек болуп калат. Мына көчөлөр орто кеңдикте. Эки жол экен бул жер туугандар. Бул жакка карай кеткен бир жол жана бул жакка карай кеткен экинчи жол. Эки жол, ортодо дарактар. Мына ушундай көчө тараптан жаш мынакей бактар отургузулган. Бул жерде септик, шагыл төшөлүп тур көчө тараптан туугандар, жана көрүп турганыңыздардай дарбаза. Андан ары бул мынакей короосу. Бул короо деле, бул забордун ары жагындагы короо деле ушул үй ээсине караштуу. Бул жагында квартиранттар үчүн салынган квартира болгонуна байланыштуу мынтип өзүнчө бөлүп койгон. Суу бул жерден чыгарылыптыр туугандар. Алды тарабы стяжка, кенен бир 3 машина баткандай жер, жана төрүндө тапчан, очок, бары бар. Документтер боюнча чек паспорт, кызыл китеп бар экен, электр энергиясы 3 фазалуу, суу бар туугандар. Бул жакта мынакей очок гана, катардан 3 очок. Так, үй жөнүндө айтсак, стенасы толуктуу кирпич, биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосунда плита ташталган. Узун турасы 13/8 туугандар. Узун турасы 13/8 ошондо. Так, 204 квадрат метр, 208 квадрат метр чыкты туугандар көйткөндө. Так, жердин аянты 3 соток. Сыртынан эсептегенде туугандар, сыртынан эсептегенде 208 квадрат метр. Анан бул жакта отоплениянын котелу жайгашкан бөлмө, көмүр жана 3 фаза менен жылыткан котелдор үйдү жылытат. Бул чыгыш тарабы. Азыр эми үйдүн ички тарабын көргөзөйүн. Анан мынакей бул жакта биринчи этажда ошол бир бөлмөлүү квартиранын формасында эки квартира жайгашкан. Мектептер жөнүндө айтып атырмын. Маевканын мектебине жана бул жактагы Ак Босогонун мектебине барышат балдар. Садиктер тегерекчеттер бар экен, частный садиктер. Бул мынакей кире бериш жана коридор. Бул жерден калган бөлмөлөргө өтүп кете алабыз. Бул кире бериш коридор жана бул жактагы санузелде теплый пол бар экен туугандар. Андан ары. Так, мынакей бул жакта зал жайгашкан. Түндүк тарабынан, түштүк тарабынан терезе. Отопление батареялары. Үй тышкыларынан үтүп кетилген туугандар, негизинен жылуу дейт үй ээси. Так, андан ары. Бул жакта кухня. Түндүк тараптан терезе, кондиционер туугандар. Бул кухня. Индукционный плиталар. Так, андан ары. Бул жакта бир мындай балдар бөлмөсү, чыгыштарынан чоң терезе. Дуалдары обой туугандар, потолок натяжной экен, полдор ламинат. Так, андан ары. Так, эмне маалыматы? Так, бул жакта мынакей ванна, душ, суу сарыстан менен жылыйт жана унитаз. Жаткына туугандар. Эми биринчи этажды көргөзөйүн сиздерге. Так, эми сиздерге бул жакты көргөзөйүн. Тууганда мынакей бул жакта эле көчө тараптан кошуналар сыяктуу мондай бир бак кылып койсоңуздар деле болот. Негизинен машина койсоңуздар деле болот экен. Кенен эки машина баткандай жер бар туугандар.
жаш бактар. Андан ары. Так. Бул мынакей квартиранттар үчүн салынган 2 квартира, 1 бөлмөлүү формасында. Алып растяжка туугандар, коштолордун чыгыра мынакей бул жерге чейин. Так. Такей бул негизи кирүүчү эшиги. Киргенде мондай коридор. Бул жакта 1 квартира жана бул жакта 1 квартира. Тең 1 бөлмөлүү квартиранын формасында салынган. Окей. Бул кухня. Түндүк тараптан терезе. Ракайны орнотулуп суу чыгарылган. Киргенде эле сол тарапта ажаткана жана душ. И оң тарапка кирсеңиздер, мынакей 1 бөлмө. Андан ары. Бул жакта кийинки квартира, мынакей кухня, душ, ажаткана. И бул жакта 1 бөлмө туугандар. Бул жакка дагы 2 квартиранты киргизип, ай сайын жакшы кирешет алсаңыздар болот. Так, бул үйдүн баасы так, $60,000 суралыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Эсин номерин мен экранга эси телдеп калтырамыз, аны кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, туугандар, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону бөлүшсөңүздөр, сиздер мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар, туугандар.